Ошон үчүн мен аз болсо да мейли ушу Кыргызстанда мусулмандар бар деп чыгып алып туруп желекти айрыганмын. Жөөттөр өзгөчө Израилде жашагандар коркутуп жазып атат. Мына эми сен артыңа Моссад түштү, Моссад алып кетет, өлтүрүп кетет деп. Макул дедим. Ооба, Чубагажы Жалилов, Кадыр Ажы Маликов, Өзбек Ажы Чотонов, Дүшөн Ажы Абдулдаевтан бир экөө бар эле. Таң калам да, мусулман эместер, христиан болобу, башка диндегилер болобу, бүт бардыгы ушу Палестина жөнүндө кайгысыны көрүп, геноцид кылып атканын көрүп, Израилге каршы чыгып атса, биздин момун мусулмандар көп уктап атат да. Жөөттөрдүн китебинде Тавратта мамлекет деген нерсе буларда тыюу салынган. Ошон үчүн биз Кудай тандап алган дейт. А калган бүт элдер бизге кул болуш керек дейт. Ай бир жөөткө дейт 2800 кул туш келет дейт. Мына азаматтар Хамас жакшы даярданыптыр. 20-150 ракета жөнөтсөк, жөөттөр Израилдин коргоо кызматтары баараларды уруп чүрөткөн деп туруп. Ошондо бир 1000ден ашык жөнөткөрбөйлү деп туруп, булар көп санда ракета жөнөткөндө темир куполда баш иштебей калды. Кутурган жөөттөргө Хамас күчүнү көрсөттү. Мына биз күчүбүз ушундай деп туруп. Америка Кошмо Штаттарда жөөттөр башкарат. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн жөөттөр башкарат. Кууп жиберип, ордуна жөөт адамдарды, Европадан, Америкадан келген, Азиядан келген еврейлерди ошолорго жер берип, жашатып коюш, аларга шаар, айларды куруп коюш. Эми ошол нефт менен газдын запастарына ээ болуш үчүн булар Газа сектору бербеген аракет кылышып атат. Экичтен болсо, Израиль менен Хамас согушуп атат дейт. Хамас бул Газа тилкесиндеги мыйзамдуу бийлик, эл өзү шайлап алган аны. Эмне үчүн Израиль жер астына түшө албай атат? Анткени буларга оңой да. Аскери жок Палестинанын. Самолетте жана учуп жүрсө, жана зениталык артиллериясы жок палестиналыктарда. Коркпоочу бомбаны таштап, коркоктор да булар, жөөттөр. Танкалар болсо темир ичине кирип алып атып атат. Бирок ошону да жардырып атат. Аль-Кассам жана башка мажахеттер жардырып атат. Мына ушул Туркия менен өзүнө НАТОдо блоктош болгон, мүчө болгон Америка, Батыш Европа Туркия менен согушат. Бул бир жолу турктөр жеңилген. Осман халифа доорунда Америка менен Европа бирге болгону жеңилген. Мусулмандардын ынтымагы керек. Ынтымак жок болуп атат. Неги себеп ушунан? Эгерде эл ынтымактуу болгондо Туркияда коркпойт эле, кол салат эле Израилге. Мүмкүн бүт үммөт ойгонаттыр. Мүмкүн суннит менен деген өлкөлөрдө бүт баары ойгонаттыр. Ошондо Израиль менен Америка өздөрүнө жай таппай калат. Ошон коркушуп атат алар, мусулмандар бирип кетпесин деп. Болушунча азыр бизди бөлүп атат, коркутуп атат. Корккондор коркуп калып атат. 3-чү дүйнөлүк согуш болот деп туруп, ядердик курал жаралында эле айтышкан. Азыр корккону булар, мейли, Украина, Орусия булар европалык өлкөлөр. Славяндар, христиандар, жардам берип аткан эки жакта христиандар. Биякта болсо мусулмандар менен жөөттөр карама-каршы болуп атпайбы Израиль менен ислам дүйнөсү. Вот ушундай 3-чү дүйнөлүк согуш чыгат деп азыклар айтып атат, ачын Жириновский айткан. Орусиянын жөөтү. Ал көп нерсени туура айтып койгон. Анан бейөкмөт уюмдар боюнча, МПЛор боюнча, чет өлкөлүк агенттер боюнча мыйзамды кабыл алып ал деп. Анан мен кечип барсам депутаттар баары менен көрсөтүп, мына ушул автор деп, ушул асылга деп Америка көрсөтүп атпайбы? Мага асылып кетпеди сенаторлор. Мен айттым, кечирип коесуңар, Кыргызстан көз карандысыз мамлекет. Биз билебиз, бизге абада керек. Силерде бар ушул мыйзамдар. Эмне үчүн бизге тоскоолдук бересиңер деп туруп, ушуна жооп бергем. Эми азыр адамдар намаз окуп кеткен, саясатчылар коркуп кетишти баары. Бир мезгилде Нурлан Мотуев чыкты. Ажеке, мен бармын деп туруп, түндүктөн деп туруп. Мен сиз менен кошо бирге болом, жаныңызда турам деди. Мына экөөбүз ушу Союз мусулман Кыргызстан түзүп туруп, бир топ акциялар жүргүзгөнбүз. Бул бизге каршы өзүнүн муунузу тарбиялап чоңойтуп аткан болот да, окутуп аткан болот да. Булар уже Кыргызстан мекенчил болбойт, Кыргызстан патриот болбойт булар. Булар уже Израилдин патриоту болуп атат. Ошондон бул жерде бул мектепти, жөөтөр мектебин эмне үчүн айта албайсың? Кана биздин программа? Эмне үчүн биздин программаны окубайт? Эмне үчүн Кыргызстан гимни айтылбай атты, Израилдин гимни ырдашат? Эмне үчүн Кыргызстандын борборунда дубалдары, терезелери Давид жылдыздарынан турат? Бул эмне? Маскара кылган бизде, шылыңдаганбы? Анан Кыргызстан гимн ырдалбаса, башка өлкө гимн ырдалса, бул жерде улуттук коопсуздукка сокку, бул жерде УКМК иштеш керек. Эгерде азыр дүйнөлүк коомчулук унчукпаса, Палестинаны жанчып жок кылса, кезекте ким турат? Иран, Түндүк Корея, Орусия. Ошон үчүн бул жерде өзүнүн сактоо инстинкт. Любой адамда, любой жаныбарда иштеп кетет. Кой өлүп калам деп жан талашып калат.
ушундай үчүнчү себеп ушул болот. Анда айтып атпайбы 3000-4000 жыл мында жөөттөрдүн жерилде деп. Ол жомок.